Саламатсызбы? Менин атым Айдан. Дан Showroom жана Дан Fashion бренд аттуу дизайнерлик кийимдер брендинин негиздөөчүсүмүн. Бүгүн бизнесимди куруп жатканда кетирген каталарым жөнүндө айтып бергим келет. Бизге 4 жыл болду. Мен кетирген биринчи катам сүйлөшүүлөрдүн баардыгы ооз эки жүзүндө болгон. Менимче буга көптөр кабылса керек. Биз эч нерсени жазбай, эч кандай келишим түзчү эмеспиз. Көп учурда адамдар оппонентим мендей эле түшүндү деп ойлошот. Чындыгында бул өтө орой ката. Эң жакшысы ийне жибине чейин жазуу керек. Буга албетте убакыт көп кетет, бирок жалкоолонбой буга убакыт коротуу зарыл. Жазып баштаганда көз караштарыңар канчалык айырмаланарын көрөсүңөр. Экинчи чоң ката, менимче бардык адамдар мендей ой жүгүртүп, мендей ойлонуп, мендей иш кылышат деп күтүп алганым болду окшойт. Экинчи катам биринчи катамдан келип чыкты десем болот, жаңылышпайм. Экөө тыгыз байланыштан. Ар бир нерсени ийне жибине чейин сүйлөшүү, жакшысы жазуу маанилүү. Мейли ал сиздин жумушчулар болобу, же өнөктөшүңүзбү, же жабдып туруучуңузбу, же кардарбы айтор баары менен так ачык болуу зарыл. Баардыгын жээктен чечип алган жакшыраак. Анткени бул сизди жагымсыз жагдайлардан сактайт. Бирок менимче ката кетиргенден коркпоо керек. Ката кылгандан бала кезден тарта коркобуз. Бизде анткени аны кылба, жаман болот, муну кылба деп үйрөтүшөт. Бирок чындап келгенде каталардан кандайдыр бир инсан калыптанып чыгат. Мен азыр ар бир катам үчүн ыраазымын. Бирок катуу жаракат алып калбаш үчүн абайлаңыз дегим келет. Кандай гана болбосун ката кетиресиз. Жаңы иш баштаган ишкер жаңылбай койбойт. Баарын алдын ала көрүү мүмкүн эмес, бирок жыйынтыгынан эң негизгиси процесстен рахат алганды үйрөнүңүз. Антпесе жаңы бийиктерге умтулуу, жаңы тапшырмаларды аткарууга ашуу менен алаксыбатып, баары эмне болуп башталганын, ким үчүн, эмне үчүн экенин, эмне сезимдерди сезинүү каалаганыңызды унутуп коюшуңуз мүмкүн. Менимче эң маанилүүсү ушул.